Elmirbekti keçeden beri men жан дүйнөмдө кандай сезимдер, армандар болуп атканы сөз менен айтып бере албай атам да. Көчө келип атып ыр жазсам эле ошону окуп берип коеюн. Ошону арманым болсун. Жан дүйнө калды термелбей досум. Жашайбыз эми сен келбей досум. Еш тутуп залкар билчеле калкың, эш мамбетти көргөндөй досум. Токтобойт көз жаш кабыргасыздап, токтогул кайра өлгөндөй досум. Ойлоруң тунук нак деле досум. Обонуң муңду башка эле досум. Көнөрбөс өнөр сендеги бүткөн, көрүнүп турган кашка эле досум. Кылымды көрөр алтындай башың, 42 гана жаш деле досум. Замандын айткан чындыгын досум, санатың жашайт миң кылым досум. Жылт эткен өмүр бизде да өчөр, жылмайып күтүп тургунуң досум. Коштогон арман кургурум досум, кош болгон элмир булбулум досум. Кош болгон элмир булбулум досум. Мен бардык кыргыз элине, өнөр сүйгөн жалпы элге көңүл айтмакчымын. Таланттуу адамдар бар. Талантка акыл кошулганда ал дагы күчөп, өрчүп, кеңири элге жайылып жете алат. Элмирбек байке көп кырдуу таланты бар болчу. Төкмөлүгүнөн тышкары өң десе өң, үн десе үн, обончулугу, комузчулугу, акындыгы, актерлугу бардыгы биригип келип, анан өзү кээ бир адамдар түпкүлүгүнөн бир акылман болот. Ар бир айткан сөзүнүн артында бир нерсеге ороп айтчу. Биз кээ бир жерлерде түз ачык айтып алган сөздөрдү ал киши кебезге ороп, көркөмдөп, чеберчилик менен айтылгандыгы менен бардыгынан өзгөчөлөнүп турчу. Эки элдин ортосунда казактын дагы тарыхын, кыргыздын дагы тарыхын кеңири ала жүргөндүгү бар болчу. Талантка карабайт экен да. Ошо. Бул Элмирбек байке көбүнчө обондуу ырларды абдан жакшы ырдаган, жакшы обондорду чыгарган киши катары. Ал музыканын тили жок. Музыка кайсыл элде болсо дагы өтүмү жогору болот. Анан Элмирбек байкенин ошол көбүнчө обондоруна ушунчалык баа берип, коңшу өлкөлөр дагы сыйлаган учурлары албетте көп. Президенттин, Казакстандын президентинин өзүнүн чакыруусу менен барып, ал жерде да ырдап берген учурлары көп болгон. Себеби ал Казакстандын мурунку президенти өзү ыргашыктуу, ыржандуу адам болуптур да. Айтып калчу өзү, Ысык көлгө келип, Казакстандан делегация алдынан тосуп чыгып, Абай Кунанбаевдин бир белгилүү терме ыры бар. Ошол ырды ырдап берип, анан алар туруп угуп атышканынан көп күтүп калбасын деп анча-мынча куплеттерин калтырып, кыскартып ырдап койсом, мен айтпай кеткен жерлерин Назарбаев мага айтып берди деген. Демек ушунун өзү эле ал кишинин дагы талантты сыйлай билгени, өнөрдү баалай билгендигин көрсөтүп турат. Ал эми өнөрдү сыйлаган киши дагы, сыйлабаган киши дагы Элмирбек байкенин талантынын жанынан кыя өтө алчу. Элмирбек байке экөөбүз көп айтыштарда бири-бирибиз менен туш келген жокпуз. Бирок бир таң калыштуу. Канча жылдан бери айтышта жүрөбүз, такыр туш келген эмеспиз. Анан кайсыл бир айтышта экөөбүз туш болуп калып, анда дагы ал киши ушундай элдин көйгөйүн айтып, биздин элде кичине толкундоолор, олку-солку болуп аткан маал болчу саясий. Анан ошол кезде бир минтип ырдаганы эсимде калыптыр. Асманда учуп баратып, каркыра буспайт катарын, каркырача болбогон кайран элге капамын деп. Ошондо ар ким ар тарапты көздөп, бир максатты беттебей, башаланан болуп аткан кезде бир ушинтип ырдаган эле да. Бүгүнкү Элмирбекти көрүп калган адамдар
bergen jakşı bağı var. Ошол сөздү айтсак туура болот го деп ойлойм. Элмирбекти көргөндөр айтчу эле. Токтогул болсо ошол Элмирбектей болсо керек дейт да эл. Ошондой төгөрөгү төп жорго эле баардык тарабынан бар болчу. Манасты дагы эми ушундай уккулукту айтат эле. Манасты дагы өзүнчө ал жөн эле жанагы Сагынбайдын, Саякбайдын Манастын эле жаттап айтып койбостон өзүнүн ошол дүйнө менен жашаган өзүнүн манасы бар эле Элмирбектин. Элмирбек өзү манасчы болуш керек болчу. Эми тагдыр ар кандай калчайт экен, жаман болгон жок, бирок түпкүлүгүндө манасчылык нерсе бар болчу Элмирбекте. Сагынбай, Саякбай сыяктуу манасчылык дарамет бар болчу. Тилекке каршы анысы бир ачылбай кетти. Элмирбек ар тараптуу өнөрпоз дейбиз, бирок ошол өнөрүнүн бир чети ачылган жок. Дастанды, мурунку дастандарды тирилтүүдө, жаңы дастандарды жаратууда эмгеги эч нерсе жасалбай калды. Ошол мүмкүндүк абдан кенен эле. Манасчылыкта Шыпшайдар жөнүндө айткан өзүнчө бир керемет нерселер бар болчу. Кумайык жөнүндө айткан өзүнчө бир керемет нерселер бар болчу. Тилекке каршы үзүлгесин эле калып калды. Эми өмүрүбүз ушул Элмирбек сыяктуу өнөрпоздор эл арасынан угуп үзүлбөсүн. Бүгүн өтө оор болуп турат. Негизинен эскергенде 94-жылы филармонияга, студияга Туганбай Абдиев атабыз келип, мен ошол жерге кабыл алып киргенде, Элмир ошол жерде 1 жыл мурда келген экен. Ошондон баштап экөөбүз ушул эр шаркак 94-жылы Туганбай ата бизди таласка алып барып, 4 дубалдын ортосунда отуруза акын чыкпайт, силер таласты аралатып келейин деп алып барып, ошондон бери биз ысык суукта, ачуу таттууда дегенде ушул жашоодо чогуу эр шаркак аралаш жүрдүк. Бирок күтүлбөгөн жерден, эч ким ойлобогон жерден кетти. 42 жаш деген эми өтө жаш. Чындыгында айтарга сөз жок. Көп жашасаң болот эле досум. Топурагың торпо болсун, жаткан жериң жайлуу болсун. Коштолсун. Жан дүйнө калды термелбей досум. Жашайбыз эми сен келбей досум. Эш тутуп залкар билчеле калкың, Эшмамбетти көргөндөй досум. Токтобойт көз жаш кабыргасыздап, токтогул кайра өлгөндөй досум. Ойлоруң тунук нак деле досум. Обонуң муңдуу башка эле досум. Көнөрбөс өнөр сендеги бүткөн, көрүнүп турган кашка эле досум. Кылымды көрөр алтындай башың, 42 гана жаш деле досум. Замандын айткан чындыгын досум, санатың жашайт миң кылым досум. Жылт эткен өмүр бизде да өчөр, жылмайып күтүп тургунуң досум. Коштогон арман кургурум досум, кош болгон Элмир булбулум досум, кош болгон Элмир булбулум досум. Askadan gana ular uçtu bu Harmandın gana geli uçkumu Adamdın elin asılın altında vacal juttun bu Büyüyüp dönmeyin dip jarkılda Kara gün sağa kabıldı Koştosun alvay burkurap kaygırıp kaldı kalın jurt Koştosun alvay burkurap oğoyçu kaygırıp kaldı kalın jurt Jark etip kana canı ver
заманда жалп етіп қанаң өштің арманда о дүйнө салып узадың ичер суң бүтүп қалғанда өрүктүң гүлү күбүлдү өрөпкү элиң бүгүлдү өрүктөн чапкан комуздум өлүмдөн кылып үзүлдүм өрүктөн чапкан комуздуна өлүмдөн кылың үзүлдүң туйгуну гана кетип кыргыздым жарыгы гана өштү жылдыздым бир өсү сыңып комуздум залкары өштү булбулдум булбулдун үнү өштүбү кайгыга журтум чөктүбү булбулум ай деп жүрүп булуккан бойдон кеттиңби булбулум ай булбул деп жүрүп булуккан бойдон кеттиңби улардын гана үнүңө улуу журт муңга чөктүбү улуу тунган бойдон ай шума жалалып кеттиби тыйынды жигит эңбейби кеткендер кайра келбейби кош эми кош бол элмике жоготуп алдык сендейди кош эмиңа кош бол элмике жоготуп алдык сендейдиң кош эмиңа кош бол акыным жоготуп алдык сендейдиң топ таштай чачылганмын сен мени жоготтун